Мырзакалова бериңиз. Assalomu alaykum Мирлан байке. Алейкум ассалам. Сизге буга чейин да суроо бергем. Мен жолдошум апрель айында квартирадан келип кармап, анан регистрациясы башка жакта болчу. Барып договорубузду текшергенде договору базада жок болуп калган да. Анан сотко жөнөтүп, соттон Сахаровага жөнөтүлдү. Сахарова да 18 күн жатып, паспортунун 5 жылга ударение кылып басып жүрдү да. Анан мен гражданин Россиямын, 2 балам да гражданин. ЗАГСыбыз Кыргызстан, бирок паспортко, российский паспортко да ЗАГСка печатып турганмын да. Анан обжалование берип, экинчи сотко катышканда штраф менен чыгарып беребиз деп юристтер менен сүйлөшүп алганда жок, болбой койду да. Чыгарбай баары бир жөнөтүп жүрдү да Кыргызстангачы. Анан причинасын чекип сурасам, мелкий хулиганство деди да. Ол мелкийство эмне кирет десем, ошо баягы плашатта ичип же бирөөлөр менен мындай конфликт болгондо 500 сомдон 2 жолу штраф болгон экен, бирок олор төлөнгөн экен. Причина вот типа ошондой деп туруп эле штраф да бербей эле сразу 5 жылга ударение кылып жүрдү да. Так. Азыр эми мен кайра азыр Кыргызстанда жүрүп кайра келдим да, эми кайра обжалование кылып кайра через эме кылып чыгарсам болобу? Болот. Кассационный арыз жазыш керек да эми. Ошол мен юристтер менен иш кылганмын да, ушул бирөөлөр консультация берип ошол жака баргам, калмактарга. Ошолор кассациясы менен сүйлөшкөн элем. Ошолорго кайра кайрылышым керек экен да анда. Эми калмактарыңыз биринчи ошол экелер срогу бар, ошол эке жанагы Сахаровда жатканда чыгарып алыш керек болчу да алар. Ошол чуркап эме кылганда ошо причина ошондой деп чыгара албай койду да. Эми ошол маалда ызы чуу болуп, башыма эчтеке кирбей, анан ушул бирөөлөр ушул предлагать эткенде ошолорго барганмын да менчи. Эми калмактарга барасызбы, башкаларга барасызбы, аракет кылыңыз. Негизи кассационный арыз берип чыгарса болот. Жок, ошону мен аларга эмес, башка юрист алып чыгарсам болот да. Мисалы сиздерге кайрылсам болобу, жолу барбы? Болот. Кассационный арыз берип эле чыгарып атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол эмеге дагы бияка Кубатка жазган элем, жок окубады окшойт, эме СМС көп ошо номериңизди эме кылдым эле да, сурадым эле, сизге байланышып эме алса документтерди тапшырайын дедим эле ошо чыгаргангачы. Хорошо, кайрылыңыздар. Аракет кылып берели. Ошо эме узагы менен почти 6 ай 1 жыл экен да, чыгарчы. Азыр ошо кассационный, борик апелляционный арыздарды аябай узак карап атат. Сиздин жолдошуңуз ошо жанагы Сахаровада жатканда каратканда тезирээк бүтмөк. Анткени Сахаровада кармалып жаткан адамдардын делосын 3 күндүн ичинде карайт. Ал эми обжалование бергенден кийин, обжалование берип кайра экинчи жолу сот болгондо болбой койдук, ошондо дагы кайра берсем болобу эле, Ошондо сразу кайра вышестоящийге бериш керек эле да сразу. Ошондо бирок сизге ушу прямойдон чыгып суроо бергенимде эми болду, кете берсин, анан Кыргызстанга баргандан кийин анан аракет кылса болот дегениңизден анан мен да эме кылбай койдум эле да, 18 күн жатып кетти. Уже узап кетти дедим мен. Анда макул, анан номериңизди бул жактан Кубаттан алам да, анан чыгам анда өзүңүзгө. Хорошо. Жолу бар да анда чыгарганга. Кассационный арыз жазган, жолу бар. Хорошо, рахмат жол. Так, Эльмира бериңиз. Эльмира берди, аз ким берди? Музакалова берди, Эльмира. Сурооңуз барбы? Мен бердим. Кодке бердим. Сен бердиң, Всё, анда ким калды бул жакта? Алия даярданып болчу. Саламатсызбы, Мирлан байке? Саламатчылык. Мен берейин деген суроом, мен Сахаровага барам да, жакында. Анан ошо кандай документтер керек? Иненисти кайсы жерден алам? Бирок Сахаровага 2022 баргам да, анда миграцион менен эле паспорт менен өтүп келгем элем. Азыр синенен керек болот. Ошону керек деп угуп атам да. Ошону жакшы маалыматтарды билесизби? Ошону айтып берсеңиз. Сиз 2022 жылдан бери жүрсөңүз, иненен алгансызбы сиз?
Иненен алган эмесмин ошо 2022-жылы барганда, Сахарова барганда андай документ керек эмес сураган эмес эле да. Азыр эми ошону сурап атат. Кечиресиз, эжекеси мындай да, сиз 2022-жылдан бери биякта Россияда иштеп жүрөсүз да, туура айтамбы? Ооба, 2022-жылдан бери жок, Сахарова баргам 2022-жылы. Ошондон бери барып. Жок, мен Сахаровага сураган жок. 2022-жылдан бери Россияда иштеп жүрөсүз да, туура айтамбы? Ооба. Сиз анан налогду каяка төлөп атасыз? Налог төлөбөй эле трудовой договор берген да магазинде. Магазинде иштейм. Эжеке мындай да, ал магазин эгерде трудовой договор берсе, анда сизге либо ошодоки магазиндагы өзү тигилеки налоговый органга арыз жазып туруп эле сизге иненен ачып бериши мүмкүн, ачып коюшу мүмкүн уже. Сиз просто ошодоки налоговыйдан же болбосо ошо сиз иштеген жерде мен налоговый номерин бергиле десеңиз, иненениңиз берет. Номеруңузду жазып берет. Бүттү, ошодоки налоговый номеруңузду аласыз. Өзүңүздүн регистрацияңыз барбы? Ооба, регистрациям бар. Кече Кыргызстандан келгенде 1 ай болду да, 3 айга жасаттым. Болду, ошодоки регистрацияңызды алып алып эле барасыз. Ал Сахаровага андай деле көп документтин кереги жок. Регистрацияңыз, паспортуңузду аласыз. Иненен номеруңузду жазып алып эле алып бара берет. Налог төлөгөн билбейт экенбиз, сурашышым керек анан начальниктен. Ал эгерде сиз официально иштеген болсоңуз, ал обязательно налог төлөп атышат. Кантип сиздин налоговый номериңиз жок болсо кантип төлөшөт анан? Трудовой договор берет да, анан ошо менен былтыр 9 айга узартканмын да, трудовой договор базадан чыгат. Анда тем более мындай да, эжекелер, мисалы үчүн кээ бир организациялар, ишканалар эгерде вот работникке налог төлөйм десе, ошодоки кишинин иненен номеру жок болсо, ошо налоговый номер бергиле деп эле налоговыйга өзүлөрү деле ишкана деле арыз жазып койсо, ошонун ишчисине налоговый өзү эле номер берип коет. Не обязательно там киши барып өзү арыз жазып, анан номер алыш. То есть ишкана деле арыз жазып койсо, ошо кишиге берип коет номер. Так что ишканаңыздан сурасаңыз, возможно да? Ооба. Все. Так, бере бериңиз. Мен суроом угулуп жатабы, бере берейинби? Ооба, бере бериңиз. Ассаламу алейкум. Мен суроом мындай. Мен өзүм официально иштеймин. Аялым балам менен үйдө олтурат да, мен ошолордун документин продление кылышым керек. Менин трудовой договор негизинде узарталамбы? Мен өзүмдүн Балашихада областной регистрация областта, аялымдыкы, баламдыкы Москвада, где биз московский болот да, ошол жашаган жеримде. Сиздин трудовой договоруңузду аласыз, нике күбөлүңүздү аласыз, балаңыздын метиркасын аласыз, хозяиниңизди ичтесиз, ошол үйдүн ээсине ичтип барып, именно миграционный службадан очередь алып, ошол жерге барып гана регистрация кыласыз. 927 приказ бар МВДнын. Бул приказ боюнча Евразийский экономический союзга кирген өлкөлөрдүн атуулдарынын үй бүлө мүчөлөрү ошодоки иштеген үй бүлө мүчөсүнүн эмгек келишиминин негизинде узарта алышат үй бүлө мүчөлөрү. Түшүндүңүзбү? 927 приказ деп жазып алыңыз бир жерге. 927 приказ. Анан зеленый карточка Сахаровадан былтыр өтүп келгенде аялым. Быйыл дагы өтүп келиш керекпи? Ошол тиреп кетеби? Вообще ошоликин да сурайт. Ал быйыл өткөн жок беле? Ал суроого келе элекпи? Быйыл суроо келди, өттү. Мартта өткөн, мартта. 1 жыл болуп өтүп кетти да, дагы барып келип өтүп коюш керек да. Зеленый карточкага өтүп коюш керек эле да. Азыр 1-2 күндө жөнөтөйүн деп атам, барып келсе болот да. Регистрациясынын суроогу бар болсо өтүп келе калсын, андан кийин. Бар, суроогу 3 айга кылган да сначала хозяйка өзү биринчи. Анда өтүп койсун, анан узартып коебуз. Сиздин менин жашаган регистрациям Балашихада болуп жатпайбы? Ошол ал жерде эч неме болбойбу? Эчтеке болбойт. Сиздин ал Балашихада сиз айтасыз, мен ошол жакта жашап иштейм, короче. Булар биякта жашайт, иштейт. Короче, сиздин регистрацияңыз ал жерде роль не играет. Ал жерде сиздин трудовой договоруңуз играет. Хорошо? Сиздин трудовой договоруңуз базада болуш керек. Болду. Рахмат. Алла разы болсун сизден. Эчтеке эмес. Рахмат. Так,
Алияда жок. Там Айка бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жакшысыздарбы? Менде мондой суроо бар эле да. Менин кызым 2-класска башка мектепке перевод кылып аттым эле да. Биз 1-классы бүткөн мектебинен башка районго көчүп келгенге байланыштуу. Анан 3-4 күндөн бери через мосуруу болуп калыптыр да, азыр переводдагычы. 3-4 күндөн бери отказ келип атат да. 3-4 күндөн бери кайра эле повторно тапшырам, отказ келип атат да. Кандай кылсак болот ошону? Же мектепке барсак болобу, кандай жол жобосун? Эжекеси сиздер ошол эки Мосуруудан ошол сиз жашаган райондогу 3 мектепти көргөздүңүзбү? Жок, бизге бир эле ошол мектепкен, анын 1, 2, 3 эмеси бар экен, жанагы корпусучу мектептин. Ошол үчөөнүн бирөөсүнө алынат деп эле турат да. Анан бирөөнү эле тандадык да. Анан калганына уже нельзя деп койду. Негизи Мосуруудан ошол эки райондогу ближайший 3 мектеп көрүнүш керек эжеке. Ошол 3 мектепти тең көргөзүшүңүз керек. Ошол 3 мектептин бирөөнө сиздерди кабыл алыш керек. Сиз кайра эле бир мектепке бере берсеңиз, ал мектепте орун жок болсо отказ келе берет эжеке. Бизге место жок деп, причина отказа неме деп жазып келип атат да. Могу регистрация скан-копиядан не подтвержден депчи. Скан-копия не подтвержден? Скан-копиядан ошол мен жиберген жанагы документтерди жиберет го тиги эмеден, Мосуруудан. Ооба. Подтверждающий эмелерди. Ошолор не подтвержден деп келип атат. Сиздер официально койгонсуздар да, тигиреки балаңызды регистрацияга. Официально эле койдурган бек. Хорошо, анда неме деген эжеке экинчи жол бар. Сиз ошол эки районо деген бар, да? Ошол районодо конфликтная комиссия деген бар. Ошол райондун ошол эки конфликтная комиссиясын табасыздар, ошол жерге кайрыласыз. Мынакей бизде перевод болуп атабыз. Перевод болсо ошол эки биринчиден бир эле мектепти көргөзүп атат. Ал жерде место жок экен. Постоянно отказ келип атат. Экинчиден тигиреки ошол эки бизден регистрациябызды как бы не подтвержден деп келип атат, хотя мы официально там зарегистрировались деп. И желательно немеңизди алып алыңыз. Подтверждениянычы. Билесиз, МФЦдан бар подтверждение алып билесиз эжеке, регистрацияга. Ошону алып алып, ошо конфликтный комиссияга кайрыла берсиңиз. И болушунча тезирээк. Окуу башталып кетсе, уже перевод кыйыныраак болуп калат. Макул, рахмат чоң анда. Ишиңиздерге келек. Рахмат. Алия жок. Долсен бере бергиле, андан кийин Азиза, андан кийин Набиев. Долсен барбы суроо? Молчит. Азиза. Алия бере угат. Саламатчылык. Мен сиздерден сурайын, мен жашым 17 да, анан кийин мен регистрациям бүтүп калды эле майда. Эгер азыр мен границага чыкса, мени депорт кылбайбы? Сиз 17 жаштасыз, сиздин регистрацияңыз бүтүп калган, туура айтамбы? Сиздин ата-энеңиз каякта? Мен ата-энем айылда, мен өзүмө самостоятельно жанагы салып кеткенмин да. Сиз Россияда попечителиңиз бар беле? Сизге бирөөнү доверенность жазып берди беле? Берген өзүмө да жазып келгенмин да. Ошол попечителиңиздин регистрациясына жараша сиз регистрацияңызды узартып алсаңыз болмокто, ошонун трудовой договору менен. Мен немеге барсам болбой койду да. Ал болбойт, биз андай кыла албайбыз депчи. Миграционный службаданбы? Ал сиз ошол кезинден письменный отказ алып, анан ошол экен обжаловать этип коюшуңуз керек эле. Ладно, эми сиздики уже майда өтүп кеттир. Срок өтө узак болуп кеткен. Сиз эми границага чыксаңыз, возможно, сизди киргизбей коюшу мүмкүн. Потому что биринчиден жашыңыз жетелеп, экинчиден уже регистрацияңыз срок өтүп кеткен.
Сиз качан 18 жашка толосуз? Эртең 25-inde. 25-августабы? 25 анда 25-августтан кийин документтериңизди текшертип туруп, эгерде запретте болбосоңуз анда кирди чыкты жазат, андан кийин анан узатасыз. Регистрация тексем болот экен анда, э? Текшертиңиз биринчи. Бул жерден текшерсем болот да, Москвадан. Ооба, Москвадан эле текшертиңиз. Рахмат. Уланбек ака, мына жерде бир суроо жазыптыр. Атасы апасы да РФ паспорт экен. Баласы дагы 2008-жылы төрөлгөн дейт. РФ паспорт бар дейт. Балама кыргыз паспортун Москвадан, посольстводон алсак болобу дейт. Биз азыр Москвадабыз дейт. Кыргызстанга барбайбыз. Негизи Кыргызстандын посольствосуна кайтып көрсүн, бирок кыргыз паспорту ушул эки жаш четелдиктер балдарга алыш үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына постоянный пропискага туруш керек. Бул негизги условия болуп эсептелинет да. Анан Кыргыз Республикасынын аймагына постоянный пропискасы жок болсо, негиз бербеш керек. Анан бирок эми биздин Кыргыз Республикасында атуулук берүү этникалык кыргыздарга өтө жеңилдетилген. Так что атасы менен апасы Кыргыз Республикасынын паспорту бар болсо, жеңилдетилген түрдө берилиши да ыктымал. Ошондуктан посольствого кайтылып көрсүн. Так, посольствого кайтылып көрсүн, э? Ооба, ошолор айтышы мүмкүн да, Кыргызстанга барып постоянный пропискага туруп кел. Анан жанагы немеден өтүш керек экен. Идентификацияданчы, то есть жанагы отпечатки пальцаларын берип тигиндемде, бирок аны посольстводон деле кылып коюшат экен. Так что постоянный пропискага эле туруп койсоң, возможно, ошо посольстводон бериши мүмкүн. Так, все, бүттү. Азиза барбы суроо? Набиев, Манас, кимиңер? Фируза бар экен. Саламатсыздарбы? Жок болсо анда кийинкилер көтөрөт окшойбуз. Азиза, бересизби? Бериңиз суроо. Мен суроом бар эле сиздерденчи. Үч айлык регистрациям бүтүп атат. Кандай дейсиз? 3 айлык регистрациям аяктап атат. Так. Азыр мурдагы ишим жоюлуп кетти. Азыр жаңы ишке трудовой договор алганга кирдим, бирок ал электин 26-сында бүтөт. Ошого чейин угуп кетет. Тапшырсам болобу регистрациямды? 26-сына чейин, бүгүн 23-число эжеке. Так что азыр жылына бүгүн эртеңден тапшырышыңыз керек да, анткени регистрация бүтөөрүнө почти бир жума 10 күн калганда тапшырыш керек жаңы регистрацияга. Ооба, мурда ошентип эле просто азыр ишим жоюлуп кетти. Жаңы ишке бүгүн чыктым да, бул жактан эми алам договордучу. Эртең трудовой договор алып, эртең тапшырганга аракет кылыңыз. Макул, рахмат. Тапшырганыңызды сұрайын деген. Хотя бы ошо госуслугиден тапшырып калсаңыз, өтүп кетсе. Ооба, орус менен тапшырган прямо эле орус мененчи. Ошо успеть этип калыңыз, эртең тапшырып калыңыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроом төмөндөгүчө да, биз балдарым менен июль айында келген элек да. Келип, мен өзүм регистрация жасатып, өзүм жашаган үйгө. Балдарымды немеге хозяйка койдурбады да, булар мектепке барбаса, коюштун кажети жок деп балдарым койдурбады да. Эми кокус текшерип калса проблема болбойбу бизде? Балдарың канча жашта? Бири 8 ай, бири 6 жашта. Негизи 6 жаштагы балаңызды регистрацияга коюп, аны жанагы немеден өткөзүшүңүз керек эле жигитсе. Дактилоскопический немеден, осмотрдан, анан медосмотрдан өткөзүп коюшуңуз керек. Эгерде кандайдыр проблема текшере турган болсо, проблема болсо. Под Москвадабыз биз. Но все равно ал тигиреки милициялар текшерип регистрациясы кайда деп калса проблема болуп калышы мүмкүн. Онда кандай кылсак болот онда биз? Эми кандай десем, өзүңүз
Алло. угуп атам. Эми хотя бы өзүңүз турган жерге фальшивый регистрация жасап алыңыз, хотя бы мындай иншалла кимде мындай неметип калса көргөзүп коебуз. Фальшивый жасасак болор эт анда. Эми эжеке фальшивый жасаткан негизи болбойт. Но эми сиздерде андан башка выход жок экен да. А уже неме миграционканын немеси өтүп кеткенден 1 айдан кийин болбойт экен да онда регистрация кайра жасаса, Жок, азыр эгерде законный кайра жасатам десеңиз, хозяйкаңыз хорошо десе, сиз менен бир жерге коем десе, кое алам, макул эми, макул коюп берейин десе, барып штраф төлөп, тигиреки срок өтүп кеткендигине байланыштуу. Анан регистрацияга койсоңуз болот. Закон. 6 жаштагы баланы берки 8 айлыктын коюштун кажети жок, Эжеке 8 айлыкты деле коюш керек негизи закон боюнча. Анда коюш керек болду. Анда коюш керек. Иностранный гражданин, Россияга кирген баардык иностранный гражданин регистрацияга туруш керек эжеке. Бизге ошентип айткандан биз койбой койдук эле да, анда болор экен деп, анан кечегиде мындай закондор чыккандан кийин кайра чочулап калдык да ошого. Ооба, эми конечно балдардын регистрациясын жана чоң кишилердикиндей кылып эле прям тыкырайтып эле текшере бербейт. Ошондуктан эми айла жок болсо, эми фальшивый кылып эле ошонукиндей кылып жасап берип деп жүрсөңүз. Тем более сиз эми иштебейт деле болушуңуз керек, туура айтам, 8 айлык бала менен. Үйдө эле Жолдошуңуз иштейби официально? Жок, ал официально иштебейт, неофициально иштейт да, Валверсте иштейт, а жерде договор берилбейт го. Гражданско-правовой договор жасап ошол жерде. Ошо жолдошуңуздун гражданско-правовой договору менен баардыгыңардын регистрацияңарды узартыш керек. Макул, рахмат, ошону сурайын дедим эле. Хорошо. Ким бул жерде? Assalomu alaykum. Surabekov bo'lib. Assalomu Манас. Qanday, yaxshisiz? Жакшы, Кудайга шүгүр. Men pro мындай эле да. Мен регистрациямды узаткан элем да 1-2 ай мурунчу 9 айга. Так. Андан кийин ошол боюнча азыр ал регистрациям боюнча налог төлөнөбү, төленбөй атабы, трудовой договор боюнчачы. Ошону билейин дедим да. Эгер төленбөй аткан болсо, кийин границага кирди чыкты болгондо мага жанагындай жүйөлүү маселе болуп калбайбы атам да. Рахмат. Кое туруңуз, сиз ал трудовой договор сатып алгансызбы, же эмне болот? Жок, ошо үйдүн хозяйкасы жанагындай кылып ошол жерден эле сразу жасап трудовой договорчу. Анан меникин узатып берген да неме 9 айгачы. Жана гражданский правовой договор жасаппы? Ооба, ошондой кылып. А гражданский правовой договор боюнча сиз налог төлөшүңүз керек да, причем тут хозяйкаңыз налог төлөгөн. Мен кандай кылып же добровольный налог төлөймүнбү же кандай төлөсөм ошону жолдон айтып коюңуз. Добровольный налогту негизи добровольный эле төлөйт, аны принудительный налогту төлөтпөйт. Короче, сиз Манас мындай кылышыңыз керек. Сиз деген иненениңиз бар да. Иненениңиз барбы? Бар. Инененди аласыз дагы, ошол сиз өзүңүз регистрация болгон райондун налоговый службасына барып, самозанятость ачтырасыз. Самозанятость деп коет. Ошол самозанятость ачканда сизге мой налог деген приложенияга доступ берет. Логин, паролин берет. Ошону көчүрөсүз ошол жерден телефонуңузга. Анан ошол жерге катталасыз кадимгидей эле, жанагы госуслугага катталгандай болду. Катталып туруп, ошол жерге бир картаны байлайсыз. Анан ошол картага айдын бир 10-дорунда бир 20 миң, 30 миң сом акча салып коесуз. Салып коюп туруп, ошол жерде новая продажа деген кнопкасы бар, ошону басып койсоңуз, акчаны салгандан кийин сразу кайра чыгарып албаңыз. Бир ал картада бир 10 күн, 20 күн картада жүрүш керек акча. Ошол бир 5-10 күндөн кийин баягы налог чыгат ошол жерден өзү. Баягы приложениядан. Ошол налогту төлөп туруп, чегин сохранить этип, анан калган акчаны чыгарып аласыз. Ошентип төлөйсүз налогту. Макул, рахмат, түшүндүм. Бирок задним числом кылсам болобу ошо эмени узаткан боюнча, мезгил боюнча. Сиз 2 ай болду дейсизби? Примерно 2 ай болуп калды да. Майдын аягын узаткан уже. Жок, итак эле алдан самозанятостьту узартканда 1-айга албайт, 2-айда алат. Азыр как раз азыр скачать этип азыр төлөп баштасаңыз деле болот. Нормально эле азыр.
Макул, чоң рахмат, түшүндүм, рахмат. Хорошо. Ким калды? Набиев бергиле. Алло, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Эме мен мындай суроо берейин деп аткам да, келинчегим январь айында частный болуп кирген да Россия территориясыначы. Так. Андан кийин 3 айлык регистрацияга койдурдук. 3 айлык регистрация бүткөндөн кийин Россияны, то есть таштап да кеткен жок, регистрация да кылган жок. Так. Ошону азыр кайра границага кирди чыкты кылсак болобу же болбойбу? Ошол жөнүндө маалымат алайын дегем да. Эми сизди биринчиден айтарым ошо келинчегиңизди биринчи текшериш керек чоң списоктан. Чоң списокко чөлекпи түшкөнбү? Азыр жанагы 3 айга запрет коюп атат бардыгыначы. Эгер трудовой договор 3 айдын ичинде трудовой договор жасабай жүрсө, 90 күн Кыргызстанга барып жүрүп келип атышат көпчүлүк. Угуп аткандарсыз. Ошонукиге эгерде ошондой запрети жок болсо, анда кирди чыкты жасап туруп, анан кайра регистрацияга коесуз. Сиз эгерде ошондой январь айында частный деп кирсе, январь, мына февраль, март, апрелде бүткөн экен, туура айтамбы, регистрациясы. Апрелде сиз миграционный службага барып арыз жазып эле, бурекен работа деп кайра миграционкасын өзгөртүп эле кайра регистрациясын узартып койсоңуз болмок ошондо эле. Ошол малда трудовой договор сурап туруп алды да, ал малда келинчегим декретте болчу. Декретте болсо, ал как раз ошо трудовой договор бар болчу да, декретке кантип чыкты? Декрет бар эме, трудовой договор бар болчу. Срогу какой-то 1 айбы ушундай калган болчу да, ошол срогу жарабайт. Башынан трудовой договор алыш керек деп эме кылып коюшту да, болбой коюшту. Иштеген жеринен ал декреттеги кишиге кайрадан трудовой договор жасап бергенге иши милдеттүү. Кайра жасап беришмек иштеген жери. Алло. Ошондо азыр эсли эмеси запрет жок болсо, кирди чыкты кылып кайра документ жасатса болот, Кайра документ. Если черный списокто жок болсо. Возможно, силердики черный списокто жок, потому что анын трудовой договору бар болчу экен да. Алло. Так что текшертиңиз, анан границага кирди чыкты жазап, сразу кайра регистрация кылдырып алыңыз. Хорошо, рахмат. Баягы Чолпон деген эже жазган эле да, балам паспорту депчи, азыр эфирге кол көтөрүп калды. Чолпон эже бериңиз сурооңузду. Угуп атасыз бизди? Микрофонду басып сүйлөңүз. Нету, да? Так, аны эфирди жыттайбыз, Нурлан байке. Бир эже сүйлөп атат, сүйлөй албайт атат. Сүйлөй берейинби? Саламатсыздарбы? Саламатсыз, такыр. Мен эжем мынтип ойлоп калсам, бирок көрө элекмин регистрациясынчы ГПХ жасап берип койгон окшойт да. Орусска барып, баягындай регистрациясын узарттым деп айтып калды да, анан ишинен баягындай трудовой договор бериптир дагы, анан бирок аны караган деле жок деп ушинтип атат да, анан мени үйүнө бир нерсе кылып алып, ошентиптир деп айтып атат да. Ошентип узартыптыр депчи. Ошондо ГПХ деген ачылып калган болуп калбайбы? Налог төлөбөй эле жүрүп калган болуп калабы деп өзүмчө ушинтип ойлонуп кеттим да. Эжеге мындай да, биз эми баягы кагазын көрбөгөндөн кийин так эч нерсени айта албайбыз. Туура айтамбы? ГПХ жазалбы, жазалбаган. Ал үчүн сиз өзүңүз ошол эки кагаздар бар болсо карап, ошол экенин башында эле жазылып турат. Договор оказания безвозмездного услуг деген сыяктуу, же болбосо трудовой договор деп бирдеме деп жазылып турат. Эгерде ГПХ договор ачылып, ошол экенин негизинде регистрация узартылган болсо, анда желательно самозанятость ачып туруп, налогун төлөп турсун. Эгер официальный трудовой договор бар болсо, анда гражданско-правовой договорду расторжение кылып жаап койсун.
Аны ГПХ экенин кантип билсем болот? Муну кубатка жөнөтпөйбүчү. Договорун алып эле окуңуз да. Азыр WhatsApp деген бар. WhatsApp'tan жөнөтчү, эмне кагаз жөнөтөт. Договорун, трудовой договорунбу же регистрациясынбы? Жок, тигиреки эмне бирдеме кагаз жасап берди деп атпайсызбы? Ошол кагазды жөнөттү бериш. Сурап көрөйүнчү. Рахмат. Хорошо. Мекендештер, бүгүнкү эфирди жыйынтайбыз. Майки ыраазычылык айтабыз. Кол көтөргөн 4 мекендешти көрүп атам. Комментарий жазабыз суроолоруңузду жана комментарийде толук көрсөтөбүз. Мирлан байке, сизге рахмат. Баардык мекендештерге да рахмат эфирге катышканыңыздарга. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.